жерге да бир полка коюлат, текчелер. Текчелерде биз сет буюмдарды коебуз, коноктору үчүн. Бул жерде болсо ашканабыз. Тамдарында өзүңөр көрүп турасыңар, көтөргүчтөр тартып турат, анан бул раритеттик буюмдар. Буларды атайын чогултуп атабыз, себеби деген бара-бара бул жерде этнографиялык борборго айлантырабыз деп атабыз, этнографиялык музей уюштурабыз. Ошол эле учурда музейден сырткары окуу борбору болот. Анан бул жерде өзүңөр көргөндөй эле ушундай өткөн кылымдардын буюмдары бар. Бул жерде болсо биз чеберлер үчүн бир бурчту эметебиз, анан сувенирлерди алып кетсе болот. Андан сырткары ошо этнографиялык музейге тиешелүү буюмдарды да чогултуп ушул жерге коебуз. Ошо экскурсияларды уюштурабыз. Мына булар. Булардын баары могу машинкалар өздөр бүт иштейт. Азыр деле иштеген да. Бул да машинка иштейт, бул да машинка иштейт. Баары иштейт. Жанагы патефонду көргөндөй эле ошондой эле иштейт да. Соколор экен, Соколор. Эмне жаркылчак турат? Бизде бир нече жаркылчак бар. Коробузда боз үйлөр шаарчасы бар, кыргыз айыл. Анан көрүп атасыңар. Ооба. Биякта болсо бир канча кишилик бар. Бул жана хостел сыяктуу экен, бул бөлмө. Ооба. Өзгөчө дагы эки кишиликтер бар, ар кандай мөбүлдөр бар. Анан коробузда мына мондай боз үйлөр шаарчасы бар. Бул жакта дагы жаңы жасап атыпсыздар, Ооба. Коробусунда боз үйлөр. Боз үйлөр ушинтип. Анан азыр мына өзүңөр көргөндөй эле бүт баары кыргызча стилде сактагандай болуп атабыз, жыгачтан жасалган баары. Та беркинде да ачык комната бар экен. Азыр 3-чү кабатынан карап көрөлү. Сонун экен. Мына таратканасы. Киштер жыгачтан. 3-чү кабатта мына улуттук тарихта жасалган. 3-чү. 7-чи бөлмө. Азыр кишилер келипти, мындай эле. Мындай эле тартып алалы. Мына. Бул 2 адамдык. 2 адам. Бул жакта дагы 2 адам. 1 адам. 3 адамдык бөлмө экен, Ар бирин шаарчабыз да. Ооба. Боз үй шаарча бияктан дагы жакшы көрүнөт экен. Мына ар жагы Батыш вокзал. Тетиги турган Казакстан мейманканасы. Мына бөлмө аябай жакшы бөлмө экен, Биякта кишилер бар. Коноктор бар. Ошо коноктор бар. Мына немелери дагы туштуктар тагыпсыңар. Илгерки жасалган туштуктар. Илгерки жасалган туштуктар бизде ошо ар бир боз үйдө ошо туштуктар илинип турат. Жок дегенде берки жагы 70 жылдык туштуктар да. Акмукс 47 дарегинде Силк-Роуд конок үйү бар. Биз азыр сиздерге ошо үйдүн өзүнүн табитин, тарихин айтып берели, тааныштырып беребиз, бияка өзүбүздү. Бул жерде ресепшн бар. Өзүңөр көргөндөй эле баары тең ошо улуттук табитти сактаган бир эмеде жасалган. Бияка өтөрү, конокторубуз келип калыпты. Фойес экен, кабыл алган жер. Мына патефон. Патефон иштейт. Мына средний. Ташкенттен чыкчу эле ушундай пластинкалар. Сонун экен.